Assalamu alaikum urmattуу mekендештер жана Байтөк каналынын катталуучулары. Бүгүн 5-апрель 2022 биз Өзгөн шаарында, астыгы айтканда Өзгөн базарында бүгүнкү чыгарылышта буюрса силерге өтө чоң жаңылык менен чыгып турабыз агалар. Андыктан биз менен бирге болуп видеонун агына чейин чогултуңуздар. Ушул видеого дагы ар бир агалардан лайк баса кетиңиздер. Буюрса биз ушул жактан азыр силерге маалымат беребиз. Мына ушул Өзгөн базарына келесиздер. Келгенде мына ушул базардын киребеши 2 мунараны барыңыздар билесиздер, өзгөндүктөр. Келип ушул жактан мына ушул Өзгөндөн жазуудан киресиздер, аркадан. Кирип барып ошол жака түз барасыздар. Бул жерге азыр дагы көрсөтөм. Мына ушул жактан келесиздер агалар. Келип бул жака ушул жерден солго кайрыласыздар. Бул жерде жана телефон оңдогон жерлер бар. Бул жака сол жака кайрылып, түз басасыздар дагы. Мына ошол жерде килем базар башталган жер бар. Ошол жерден жанагы нан саткан рядтан оң жака бул жака кайрыласыздар. Мына ушул жерге келесиздер дагы. Мына жерден нан саткан жерден килем базарга кирбей туруп, оң жака кайрыласыздар агалар. Оң жака кайрылып, мына ушул бүткү чейин, мына ортолукта кесиш бар, ошол жерге чейин барасыздар. Мына ушул нан саткан рядтан түз келгениңиздерде, мына жакта эки жагында ушундай телефон саткан рядтар бар. Ошол жерден мына жака солго кайрыласыздар. Солго кайрылып, түз басасыздар. Ошол жерге барсаңыздар, ошол жерден азыр силерге мусулманский магазин ачылды, жаңы. Ошол боюнча силерге тартып көрсөткөн аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Урматтуулар, мына ушул жерге келесиздер, Өзгөнгө. Көпчүлүк билет, бул жакта жанагы бал базар бар. Ошол жерден жанында эле, мына ушул жерде мусулманский магазин Al-Herb деген жерге келесиздер дагы. Мына ушул ичине кетсеңиздер, бул ичинде дагы бардык мусулманчы товарга, эркектерге керектүү бардык каражаттардын бардык бар экен. Биз азыр ушул каражаттар боюнча силерге маалымат алып бермекчибиз. Азыр бир мындай бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына китептердин, теке сила медведьтердин бардык түрлөрү дагы бар экен. Мындай Леон дейт. Азыр катар бир ушул жерден силерге маалымат алып беребиз. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Өзгөндүктөргө бир кызмат кылайын деп бир келипсиз да. Эркектерге. Өзгөнтөргө кызмат кылайлы. Жакшы, Алла разы болсун. Мына ушул азыр мына ушул айнектин үстүндө турган эмелер боюнча өзүңүз бир жакшы маалымат берип койсоңуз түшүнүктүү болупчу. Буга чейин интернет баа эмелерде чыгып атат, бирок мындай жеткиликтүү болбой атат да. Ошого сиз азыр бир дана, четко алып түшүндүрүп койсоңуз сизден суранчы. Интернеттен сиз мына Леон спрейди көрсөңүз керек. Ошону көрдүм, окшойт мен дагы. TikTok тармагында чыгып жүрүшөт. Бул эркек аялдын кошулардын алдында колдоно турган бул спрей. Эң акыркы заман бар, Европаныкы. Бул спрей көп бизде буга чейинки келген Малайзияныкы, Индияныкы келип жүргөн буга чейинчи. Бул нерселер колдонгондон кийин жарым сааттан кийин, бирөөсүн 40 мүнөттөн кийин кайра жууп ачышка туура келип жүргөн да. Бул Европаныкы андай эмес. Бул спрей сыяктуу. Буну чачасыз, бирок кайра ачыштын кереги жок, жууштун кереги жок. Убар болуп жүрбөйсүз. Бул өзү спрей учуп кетет. Антисептик сыяктуу. Чачкандан кийин 15 мүнөттөн кийин өзү жоголуп кетет. Кайра микробторду өлтүрүп, бунун кайра пайдасы жакшы. Бул ошол бат бошонуунун алдын алат. Өтө эң акыркы заманбап. Канча жол чачат болот? 3 жол чачса болот. 3 жол чачат. Бул өзү 15ке чейинки дозага жетет. Мен кээкилер айтам 4 жол чачып болот дейм, анда бир 12ге жетет. Анан азыркы Леон бул Малайзияныкыны бул дары боюнча көбүндө информация жок. Бул эркектик тестостеронду көтөрөт. Анан уруктуктун проценти түшүп, балалы болбой жүргөндөргө бул эң жакшы каражат. Ошо процентин жакшы көтөрүп берет. Бул капсула түрүндө келет. Бир флакондун ичинде 60 капсула болот. Мунун ичинде 60 капсула болот, 60 капсула болот. Буну эртең менен ачкарын кечинде жатаарда ичишет. Анан жашына карап, весине карап дарыны беребиз. Жаш весине карайт да. Жашына весине. Азыр эми көбүнчө жана шопурларда ушундай проценти түшүп кеткен болуп кыйналгандар көп да. Движениясы баягы бизде азыр кыймыл азайып кетпедиби? Кыймыл азайып, айрыкча мына шаарда таксиде жүргөндөр, кыймылсыз офисте иштегендердин тестостерону түшүп кеткен. Алардын ошо буну курс лечения кылып ичсе, иншалла тестостерону көтөрүлүп, кээ бирки ожирениялар кетет иншалла.
ошол асына ошо эркектерге тестостерон көтөргөнү, уруктуктун процентин көтөрүш үчүн. Бул эле бул эркектерге, ошо бала болуп аткан аялдарга буну сунуштайбыз. Шам бала жыты, алихербке таандык дарылардын бири бул. Бунун дагы бунун пайдасын көргөндөр бар уже. А бул жаңы келди. Бизге эми 2 жылдан бери эми жеттик бул товарга. Бул 2016, 17, 18, 19, 20 Малайзиянын эң жакшы продуктасы деп ушундай сертификаттарын алышкан. Сертификат алган, Бул алихербтики, бул шам бул жакшы ишти чыгарып келишет. Андан кийинки товарыбызда табигый күч. Буну эркек айыл чогуу ичсе болот буну. Бул лечебный. Эртең менен чайный ложка менен жарым кашык алып туруп, жылуу сууга аралаштырып ичсе, иншалла бул азыркы мына простуда немелерге жакшы. Жакшы болот. Анан мына сила медведь менен теке бул экөө бирдей эле. Айырмасы теке менен сила медведь негизи бул Россияга даярдалган товар. Бул суук жака. Бул дозасы көбүрөөк. Али текенин көп айтат да кандай ичет дейт. Бул жерге биз күнүнө чайный ложка менен ичилет деп жазылган негизи рецептте. А бирок биз кыргыздарга айтабыз, силер 2 күндө бир ичип турула чайный ложка менен дейбиз. 2 күндө бир. 2 күндө бир. Бул чайный ложка менен каждый день ич дегени бул ошо орустарга ылайыкташтырган, суук жерде жүргөндөргө ылайыкташтырган дары бул. А кыргызстандыктарга через день или 2 күндө бир ичсе болот чайный ложка менен жарым кашыктан. Бул теке популярный болгон үчүн поделкасы өтө көбөйгөн. Ушул эле текенин мында 2 поделкасы турат. Налар, Бул биринчи поделка. Бул жерде көрдүңүз да алихербтин печатынын айырмасы бөлөк. Бирок бир караганда кээ бир адам бунун жанында турбаса адашып калышы мүмкүн. Экинчи поделкабыз бул мындай клёнка түрүндө келген. Бирок жазуулары окшош. Халал деп жазган, оригинал деп жазган, штрих-коддорунда эптеп окшош турушкан, эптей алган эмес. Бул жерде бирок мунун печаты жок. Печаты жок. Бирок мен сиздерге азыр поделканын эки эле түрүнү көрсөтүп атам да. Мен колумда барды. Азыр Ош областы боюнча алихербтин текенин оригиналдары бизде гана өзгөндө. Ушул жерде, Ушул жерде. Кара Суу, Ош, кайсы жерден албаңыздар, силер поделка учурайсыңар. Либо Бишкектен өздөрүнөн заказлашыңар керек, болбосо бизде өзгөндөн алышыңар керек. Өзгөндөн алса болот экен ошондойчу, Ооба, бул поделкага алданып калып, өзүңөрдүн ден соолуңарга зыян учурап калбагыла. Анан бул али текени биздин Россияда дагы филиалыбыз бар. Россиядан алсаңар да болот. Биз номерди калтырып коебуз. Ошодон алсаңыздар болот. Бул самиуандагы поделкасы көп, бул да популярдуу дагы. Бул жанагы арык адамдар, семире албай кыйналгандар, ошого бул жакшы. Бул дагы Индонезиядан окуп. Көп айтат, ичкен рецептин айтат, кандай ичет дейт. Буну эртең менен ачканын бир капсуладан гана ичишет. Эртең менен Эртең менен бир капсуланы. Ошол жетет өзү бир адамгачы. Бунун курс лечениясы 3 пачка болот. 3 пачка ич керек да? 3 пачка ич керек. Анан мыналарды дагы көбүнчө ушул суроо беришет да. Аял кишилер да ичсе болобу депчи. Мен сизге айтайын. Текени, сила медведьти, буну аял киши ичсе, бунун пайдасы жок, зыяны да жок. Зыяны да жок. Пайдасы жок. Дайым, зыяны да жок негизи. Жөн ичкени калат. Жөн ичкени калат. Бул эркектерге арналган, не дегенде эркектин тестостерону, эркектин гормону бөлөк нерсе го, бөлөк. Ошон үчүн аял киши менен эркек кишинин айырмасы бар. Бул табигый күчтүккө бул тамырлардан немеден болгон үчүн буну аял эркек ичсе болот. Анан бул кандай сактайбыз дегендер бар. Бул асал кошулган, бал кошулган дарылар эч качан бузулбайт. Өзүңүздүн кээ биркиле жылуу жерге койгондо ичкиси келбей калат, халатыңызга сакташат. Бул эч качан бузулбайт. Бузулбайт да, бал эми бузулбайт да. Комнатанын температурасы сакталса болот. Тура берет деңиз, Анан ака, ушул азыр баарын бир сия көрсөттүңүз, эми ушул баалары кандай болду булардын баалары? Өзүңүз бир чекеден айтып койсоңуз. Бир чекеден айтып кетейин да. Лион бул тестостерон, уруктуктун процессин көтөрө турган бул эң качественный товар. Буну 2000ден сатабыз. Россияда да 2000ден, Кыргызстанда да 2000ден. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бул Лион спрейни бул Бишкекте сатылат 600дөн, бизде деле 600дөн сатылып атат. 600дөн. Бирок келсе сүйлөшүп, түшүрүп беребиз. Кеми да болот. Кеми да болот. Шам ошо Али Дордойдо 1200дөн, бизде деле 1200дөн. Табигый күчтө булар 500дөн. Сила медведь 1000 сомдон. Супертеке бул 900дөн. 900дөн. Бул самион 500дөн.
500'den болот. Эми бул поделкаларды эми өзүңүз эле көрүп жүрсөңүз керек. Эми булар баасы о жакта сиздер жөн ал поделкасын көрсөтүш үчүн, Өзү сатып алганбыз, 280ден 450ден алганбыз. Көрсөтүш үчүн гана. көрсөтүш үчүн гана десеңиз, а? Бардыгы. Ушундай көрүп өзүңөр дагы бай берсеңиз болот. Анан мынау көпчүлүк агалардан угам да, ака. Мынау самындары дагы баягы чочконун майын, уйдун майын кошуп коет деп мен көп эле угуп жүрөм да. Негизи самындардын бардыгы эле негизи малдын майы менен жасалат. Кээ бирки эле чочконун майы менен жасалат. Чочкон майы менен жасап коюшат, да. Бизде бул мусулманский товарлар бардыгы. Мына Роялде булар дубайскилер, Индонезияныкы, булар малдын майы жок жасалган самындар. Май жок самындар, Майы жок самындар. Мисалы үчүн мисвак, зумный пасталар, булардын бардыгы бул биздин мусулман немесине шариатка туура келе турган, ылайыкташтырылган зумный пасталар. Алар дагы негизи мына мисвак ушул пасталарында иштеткен аракет кылыш керек экен. Мен ушуну иштетем өзүмчө. Мына самындар дагы негизи сиз айттым, мен ушул 2-3-өнөн угуп алдым да буга чейинчи. Ушундай майдын ич май эме, май уйдун, чочконун майларын кошот депчи. Анан шампундар да уже мусулманскийге кетет. Шампунь эң популярныйлар ушул дикалар, мыналар. Анан мына ушул против выпадения волос деп чач түшкөн аялдарга ушуну сунуштайбыз. Ушулар жаш, кичинекей да бар, чоңу дагы бар. Кичине чоңу дагы бар экен андай. Ошондагылар өзгөнгө келип, ушул жерден дагы өзүңүзгө керектүү бардык каражаттарды, китептердин дагы бардык китептер бар экен, келип ушул жерден дагы өзүңүздөр каалаган нерсени дагы алсаңыздар болот экен. Мына ушул жерден келип көрүңүздөр алар. Негизи чынында буга чейин эмесин текенин дагы оригинал поделкасын дагы билбей жүргөндөр бар эле. Анан бул жерде откачки жаш балдарга дагы, чоңдорго дагы ушундай бардык түрлөр бар экен. Келип өзүңөр эмне керек болсо ошолорду карап алып кетсеңиздер болот экен. Жакшы, алла разы болсун ага, ишиңизге ийгилик. Ушундайлар. Биз бүгүн өзгөндөн колдон келишинче тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.